Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн келиңиздер аябагандай даамдуу, пайдалуу сырниктерди даярдайбыз. Жасалышы эң эле жөнөкөй. Бизге керектүү азыктар 600 грамм 5% быштак керек. Быштактын эң негизгиси кургагынан алганыбыз жакшы болот. Эгер бир аз нымдуу, суулуу болсо, анда сөзсүз түрдө марлиге салып, ашыкча суусун сыгып салганыбыз жакшы. Жана ошондой эле рикотта сырын тапсаңыз, анда дал ушундай сырды дагы кошуп койсоңуз, бул дагы кургак болуп, биздин сырниктерибиз суюк болбой, кургак болуп абдан жакшы болот. Сөзсүз түрдө кошуп коюңуздар. Бир жумуртканы чагабыз жана 2 аш кашыктай кум шекер кошобуз. Кум шекерди дагы көп кошконго болбойт, анткени кум шекер бул дагы кошумча суюктук болуп калат. 1 чымчым туз жана күрүчтүн унунан мен 2 аш кашык коштум. Кадимки эле унду деле кошсок болот, бирок күрүчтүн уну менен абдан жакшы болот. Андыктан бир жолу алып койсоңуздар көпкө чейин жетет. Жакшылап аралаштырып, эми блендердин жардамы менен эле бирдей тегиз абалга жеткенче эзип алганыбыз жакшы болот. Эми бетин жаап, сөзсүз түрдө 1 саатка муздаткычка салып коебуз. Андан кийин гана сырниктерибизди даярдап баштайбыз. Эми сырниктерибиз өтө майда эмес, өтө чоң эмес, орточо көлөмдө болуш үчүн мен 1 аш кашыктан алдым. Күрүчтүн унуна жакшылап оонатып, баардыгын тоголуктоп алабыз. Бул жерде кадимки унду колдонуп жатсаңыз, анда бир аз азыраак колдонууга аракет кылабыз, анткени кошумча ун бул албетте сырниктерибизди катуу кылып коет. Ал эми күрүчтүн уну жеңилирээк болгондуктан сырниктерибиз дагы аябагандай жумшак, назик болуп бышат. Ал эми баардыгы бирдей тегиз татынакай болуш үчүн стакандын жардамы менен тоголуктоп тегиздеп алсак болот. Ал үчүн алдын жакшылап ундап алсак жетиштүү. Андан кийин пергамент кагазына тизип жатам. Ошондой эле кагаз сүлгүнүн бетине тизип койсоңуз дагы ал дагы өзүнө ашыкча сууларды сиңирип алат. Эгерде сырниктерди тоңдуруп кое турган болсок, анда пергамент кагазына тизип эле тоңдургучка салып коебуз. Тоңгондон кийин алып чыгып, салфан баштыкка салып сактап койсок дагы болот. Ал эми биз азыр дароо эле бышырабыз баардыгын. Дал ушундай сырниктерден 20 даана болду. Эми бышыра берсек болот. Табаны бир аз жылытып, өсүмдүк май менен майлап, сырниктерибизди тизип, ортосуна өтө жабыштырбай тизебиз, анткени жабышып дагы калат бири-бирине. Андан кийин жай отто капкагын жаап 5 мүнөттөн бышырып алабыз. Отто көбүрөөк убакыт кармап койсок дагы быштак болгондуктан жарыла баштайт. Андыктан убагында оттон баардыгын чыгарып алабыз. Видеонун башында айтылгандай эле кум шекерди дагы көп кошконго болбойт. Андыктан эгерде таттуу сырниктерди кааласаңыз, анда бал менен же болбосо ар кандай вареньялар менен же таттуу йогурттар менен берип таттуу кылып алсак болот. Бул албетте өзүңүздүн татымыңызга, каалооңузга жараша. Ошондой эле ар кандай жемиштер менен дагы сонун болот.
Достор, эгер бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып коюуну унутпаңыздар. Мен үчүн абдан маанилүү. Сиздер үчүн 1 секундтук эле кыймыл. Ошондой эле суроолор, сунуштар болсо комментарийге жазыңыздар. Каналыма каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып, жанында коңгуроону жандырып койсоңуздар, жаңы видео чыккан сайын сизге билдирүү келип турат. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.